Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, амансыздарбы, саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылышта сиздер менен билим боюнча сүйлөшөбүз. Мен азыркы учурда Баткен шаарындагы Мурат Салихов көчөсүндө жайгашкан Салымбеков бизнес мектебине келдим. Бул чыгарылышта сиздерге башында айтып кеткендей билим боюнча кенен маалымат берем. Андыктан азыркы учурда балдардын окутууну каалап жаткандар, балдардын келечегин ойлоп жаткандар дал ушул чыгарылышты акырына чейин көрсөңүздөр болот. Мен азыр кирип баратам. Ушул 2 кабаттан жайгашкан имаратта 2-чи кабатында Салымбеков бизнес мектеби ачылган. Бул жерде атайын окуу курстар бар. Мен азыркы учурда жетекчиси Жумабек мырза күтүп турган чагы. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей. Ушундай сиздер менен эфирде мен Максут Маккамолу. Биз азыр 2-чи кабатка көтөрүлүп баратабыз. Бул окууда кандай курстар бар? Баарын азыр Жумабек мырза менен сүйлөшүп билебиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат өзү. Бул жерде окуу кетип жаткан экен да? Балдар окуп атышат. Караңыздар, аябай сонун, жылуу, жакшы жерде. Келиңиз, көрүшүп коелу. Жумабек мырза, иштериңиз жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сиз менен бир билим боюнча сүйлөшөлү деп келдик. Элибизге керектүү маалымат алайлы дедик. Отуруңуздар. Ушул жерге отурайлы. Кандайсыңар жигиттер? Жакшыбы? Ой, азамат. Не кыласың? Компьютер үйлөнүп атасыңбы? Канчанчы классың сен? 4-чү класспы? Азамат. Андан мына жерге отурайлы. Турсаңыз болот. Иштериңиз жакшыбы, Жумабек мырза? Силер иштеп турат окшойсуңарбы? Мен Иштепсиздер. ушул жерден көбүнчө өтүп баратып карап коет элем. Бүгүн бир убактым болуп, сиздерден бир маалымат алайлы, элге билим издеп жаткан адамдарга, балдардын окутууну каалап жаткан инсандарга маалымат берели деп сиздин алдыңызга келип отурган чагыбыз. Жакшы. Кош келипсиздер. Келгениңиздер жакшы болду. Сиз айткандай ошол билим издегендер үчүн биздин эшигибиз, коноктор үчүн биздин эшигибиз ар дайым ачык. Айтып кетсеңиз, эми Салымбеков бизнес мектеби Баткенде кайсы айда, кайсы жылда түзүлдү эле? Салымбеков бизнес мектеби 2019-жылдын апрель айында ачылганбыз. Ачылганыбызга 2,5 жылдан ашык убакыт болду. Негизги түзүлүшүбүздүн максаты, Баткенде ачылышыбыздын максаты бул борбордогудай региондордо, аймактарда жеткиликтүү, жакшы, мыкты деңгээлде билим берүү максатында ачылганбыз. Мына ушул максаттын артында 2,5 жылдан артык эмгек кылып келатабыз. 2,5 жылдан артык эмгек. Негизи 2,5 жылдык практиканын ичинде канча окуучуларды окуттуңуздар, сертификат бересиздер сиздер? 2,5 жыл аралыгында ар кандай багыттарда көптөгөн окуучуларды окуттук. Бул биринчи эле лидерлик максаттарда лидерлик окууларды, ораторлук чеберчиликти, коммуникацияны, бизнес башкарууну, бизнес пландоону, максат коюуну, убакытты туура пайдалануу, инсандык өнүгүү тренингтерин өтүп келдик. Ушул жерде жана шаардагы, райондогу мектептерди акысыз 9-10, 11 класстарды атайын бир программанын алкагында 1 жумалык, 2 жумалык кылып окуттук. Бул окууларга 400дөн ашык балдар катышты жалпысынан. Алар бизден сертификат алышты. Алар ошол окууларда жанагы жогоруда айткан тренингтерди өтүштү. Мен ойлойм, азыркы убакта мектеп менен университетте берилбеген билимдер бар. Булар ошол эле турмушта акчаны туура пайдалануу, бир шеригин туура түшүнүү, келечекке өзүнө туура максат коюп, жана ошол максаттарга өзүнүн энергиясы менен жетүү, ошол максаттарда окууларды өткөрөбүз. Бул окуулар мен ойлойм, азыркы жаштар үчүн аябай пайдасы чоң. Жана андан сырткары экинчи багытыбыз болуп, бул англис тили. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө
эң негизги тилдердин бири бул англис тили. Англис тили. Ошол англис тилине басым жасап окутабыз. Себеби дегенде бизден бүткөн окуучулар дейлби же болбосо Кыргызстандагы жаштар булар дүйнөлүк деңгээлде конкуренттүү кадрлар болуп чыгышына максат кылып атканбыз. Үчүнчү багытыбыз бул IT багыты. IT багыты азыркы күндүн бир эң актуалдуу, эң бир орчундуу темалары. Себеби дегенде биздин мамлекет дагы ушул санарип башкарууга өтүп атат. Азыркы күндө жалпы дүйнө жүзү ушул санарип технологияларын пайдаланып атат. Ошондуктан биз жаштарды ушул санарип технологияларына, программалоо тилдерине окутуу максатында робототехника курстарын баштаганбыз, компьютерлик сабаттуулук курстарын окутабыз. Жаштар ошол курстарда окуп, жетиштүү деңгээлде билим алышат. Андан сырткары интеллектуалдык өнүгүү багыттары боюнча башка тил курстары, математиканын тереңдетилген багыттарын окутабыз. Мектепке балдарды даярдайбыз. Ошол багыттарда кошумча билимдерди беребиз. Биздин мекеме Салымбеков бизнес мектеби толук мектеп программасын окутпайт, мектептен сырткары тереңдетилген билим беребиз. Биздин артыкчылыгыбыз ошондо. Айтсаңыз, Жумабек мырза, канча баланы окутканга шарт бар сиздерде? Мүмкүнчүлүк бар? Канча саны боюнча канча баланы? Туура айттыңыздар. Мен эгерде мүмкүн болсо биякты көрсөтүп, анан булар дагы айтып берейин. Көрөбүз. Биздин компьютерлик лаборатория классыбыз. Бул жерде баксаңыздар, бул жакта 3, 5, 7, 8 компьютер турат. Бул жакта мугалимдин компьютери, ошондо компьютерлик лабораторияда робототехникага 8, компьютерлик сабаттуулукта бир убакта 8 баланы окутканга болот. Биздин бир сабагыбыздын узактыгы 1 саат 20 мүнөткө созулат. Демек 1 саат 20 мүнөт. 1 саат 20 мүнөттө биз ошол бул жерде 8 баланы окута алабыз. Мектептердегидей жанагы 20, 40, 50 баланы бизде окутканга шарт жок. Бул компьютерлик лаборатория классыбыз болсо, бул жакта тренингге залыбыз бар. Бул жакта 20 адамга эме болгон. Кандай бизнес тренингтерди өтөсүздөр ушунда? Бизнес тренингтер жана мен айткандай оратордук, чеберчилик, коммуникация жана башка темаларда ушул жерлерде тренинг өткөн болчу. Бул тазалаганда эжекелер эме кылып коюптур, столдорду жыйнаштырып коюптур. Бул тарабында дагы. Бул жактарда биз жана балдарга мен айткандай мектепке даярдоо, англис тил, орус тил курстарын ушул жактарда өткөнгө бизде шарт бар. Бул жакты кече жакында отопление Ремонт болду окшойт, э? Отопление ремонт кылганда могу столдорду жыйнаштырып койгонбуз. Жакшы, жакшы. Мына класстарда бизде 10, 12ден 15ке чейин балдарды окутканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми Жумабек мырза, мына эң негизги багытыңыздар айтишниктерди чыгаруу болсо керек, э? Азыркы убакта ошол багытта тереңдетүү иши. Кече жакында жыл жыйынтып жатып, президентибиз өзү дагы айтып кетти. Ар бир мамлекеттик ишканалар бардыгы ушу IT тармагына өтүш керек, кагаздан арылып ушул санарипке өтүш керек деген оюн айтып кетти да. Демек, алдыда биздин мамлекеттик органдардагы бүт ишканалар ушундай айтишниктерге муктаж болуп турса керек деп ойлойм да менчи. Сиздер канча жаштан канча жашка чейинки балдарды тарбиялайсыздар? Айтишниктер, мисалы үчүн, мамлекетке керектүү айтишниктерди дагы окутасыздар ушул жерде? Чоң возрасттагы адамдарды. Аябай жакшы суроо. Бул теманы мен кайсы жерде бир чогулушка катышпайын, кайсы бир долбоорлорго катышпайын, ушул теманы актуалдуу катары көтөрүп келем. Себеби дегенде Баткен бул республиканын аймагында эң четки, эң алыста тургандыктан бир канча өлкөлөр менен чектешебиз жана ошол өлкөлөрдүн бирөөсү азыркы убакта жабык. Демек, биздин экономикалык алакабыз дагы жабык дегенди түшүндүрөт. Экономикалык алакка жабык болгондон кийин башка бир кошумча жумуштарды издегенге туура келет. Ошондуктан биздин Баткендеги жаштар миграцияга кетип атат. Бул миграцияга кеткендин биринчи себеби ошол жумушсуздук болуп эсептелет. Ал эми сиз айткан жана жогорудагы IT технологияларын үйрөнүү жаштарга ушул көйгөйдү толугу менен чечпесе дагы
кайсы бир деңгээлде чечкенге мүмкүнчүлүгү бар. Себеби дегенде бул үчүн башка бир мамлекетке барып иштештин кереги жок. Бизде Кудайга шүгүр Кыргызстанда интернеттин ылдамдыгы жакшы эле. Ошол интернет болсо, компьютер болсо, баткенде туруп дүйнө жүзү менен иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Сиз айткандай, мамлекеттик ишканаларда иштесе болот. Же азыр бир гана мамлекеттик ишканалар эмес, жеке бизнес дагы IT технологияларын пайдаланбаса, бул конкуренттүү бизнес болуп эсептелбейт. IT технологияларын баардыгыбыз эле пайдаланып атабыз. Мына сиздер ошол смартфондорду пайдаланып YouTube менен ишкердик кылып атасыздар. Башка бизнестер CRM системаларды пайдаланып, мына акыркы мамлекеттин салык кызматында өзгөртүү киргизгени бул кассовый аппараттар болду. Бул дагы ошол IT технологиялардын кайсы бир деңгээлине кирип кетет. Ошол тармакта биз жаштарды окутабыз. IT технологияларын программист кылып даярдоо үчүн биз 9-класстан өйдө балдарды кабыл алабыз. 9-класстан өйдөнкү жашы чектелбейт. Эгерде ошол кесипке окуйм деген өзүнүн жүрөгүндө катуу бир чечим болсо, аларды биз кабыл болсо, демек, себеби дегенде муну айтканым, 70 жаштагы бир эже келди, Кызыл Бел айылынан келди, мектепте мугалим экен. Ал айтты, эсиңиздерде болсо, мектептеги бардык мугалимдерди компьютер үйрөнгүлө деп эме кылды да. Ошондой домашний сабак өткөнгө эме коюп койду, онлайн сабакта. Анан ал келди дагы, мен компьютер үйрөнүшүм керек экен, менин жумушумда ошол нерсе керек экен. Анан эже мен башында 1-2 сабак өтсөм кетип калат го деп ойладым. Бирок кеткен жок. Үйрөндү, өзүнө керектүү деңгээлде тексттерди жазганды, башка нерселерди, компьютерди пайдаланганды үйрөнүп чыкты. Демек мен ойлойм, адамдын чечими болсо, бул жашка карабайт экен, компьютердик ушул программисттик кесип бул адамдын жашына карабайт. Ошон үчүн 9-класстан баштап үйрөтөбүз, ал жагы өзүнүн каалоосуна жараша. Ал эми биздин робототехника багытындагы булар азыркы коомдогу акылдуу шаар курулду Бишкекте. Мына ошол акылдуу шаар сыяктуу бир долбоорлорду жасаганга ушул балдарды окутабыз. Бул балдар 3-класстан өйдө кабыл алабыз. Буларда ошондой требования бар. Булардын дагы өйдөнкү жашы чектелбейт. Жакын күндөрдө ошол биздин улуттук гвардиядан башка жактан дагы балдар келип окуп кетишти. Жакшы, мына окуу курсуңуздар мөөнөтү канча? 1 айбы, 2 айбы? Жакшы суроо. Робототехника курсу 4 айга созулат. 4 айга. 4 айга созулат. Анан компьютердик сабаттуулук курсу бул 2 айга созулат. Веб дизайн курсу 2 айга созулат. Анан программалоо тилдеринде фронтенд, анан бэкенд деген бар. Фронтенд жагын биз 6 ай үйрөтөбүз, бэкенд жагын дагы 6 ай үйрөтөбүз. Бул ушул компьютердик багыттагы окуулардын узактыгы боюнча англис тилин биз 6 ай окутабыз. 6 айда жумасына 5 күн сабак болот. Күн сайын 1 саат 20 мүнөттөн сабактарды өтөбүз. Бул англис тили курстары боюнча. Төлөмдөрү кандай? Башынан айта кетсек, робототехника курстары окуучулар үчүн 1,5 миң, англис тил курстары дагы айына 1,5 миң. Чоңдор үчүн англис тил курстары, компьютердик сабаттуулук курстары булар 2 миң сомдо. 2 миң сом. 2 миң сомдо. Сертификаттар берилет тастыр да? Сертификат беребиз. Окуунун аягында биз ушул биздин мектепте окуп бүттү деген тастыкталган сертификат беребиз. Андан дагы бир айырмачылык айта кетчү нерсе, программалоо тилдерине негизи ишканалар же болбосо сертификат сурабайт да, диплом сурабайт. Программисттик кесипте бул диплом бул башкы ролдо эмес. Сен жасаган жумуштарыңдын портфолио деп айтып коет, ошол портфолиону сурашат. Биз ошол портфолиону даярдагына жардам беребиз. Негизинен ошол. Жакшы, анан мен акыркы суроолорумду берсем. Мен негизи мурда бул жумушка келечекте бизнес тармагында да жүргөм да. Мен бул жердин аты мени бир аз кызытырып жатат. Биздин көрүүчүлөр да кызытырса керек. Аскар Салымбековдун тиешеси болушу мүмкүн ушул жерге, мен оюм да. Анан Салымбековдун мен мындай бизнес боюнча көптөгөн адамдарга билим тарбия берген, бизнес боюнча китептер жазган инсан катары, чоң бизнесмен катары жакшы билем. Тиешеси бар ушул окууга? Албетте, биз бул жерде ачылып аткан убагыбызда Аскар Маткабуловичтин Аскар Салымбековдун фонду деген фонд бар. Ошол
ошол кишинин фонду тарабынан бизге 1 миллион сомдон ашык инвестиция каралган. Мына ушул көрүп турганыңыздар эмеректер, мына ушул балдар окуп аткан робототехниканын элементтери, компьютерлер, ушул шарттар ошол Аскар Салымбековдун фондунун жардамы менен бизге келген. Бул Баткенге келген инвестиция деп айтсак болот, мындайча айтканда. Бирок көпчүлүк ойлойт ушул Аскар Салымбеков ушул окуучулардан пайда көрөт деп ойлошу мүмкүн. Жок, андай эмес. Биз ушул окуучулардан түшкөн каражат биздин мына ушул электр тармак, жылытуу системаларына, ушул имаратта биз өзүбүздүн имарат эмес, биз ижарага алып турабыз. Ошол ижарасына бул жерде иштеген эмгекчилердин, тазалагандардын, сабак бергендердин эмгек акысына кетет. Бул жерде коммерциялык эч кандай кызыкчылык жок. Бул жерде социалдык бизнес деп айтсак болот. Социалдык бизнес ошол элди, жаштарды агартуу максатында иштеп келатабыз да. Негизги эле Аскар Салымбековдун жардамы ошол эмеректерди алууга жардам берген. Жыл сайын ошол биздеги мугалимдердин квалификациясын, компетенциясын жогорулатканга методология жагынан жыл сайын жардам берип келишет. Албетте, рахмат сизге. Убакыт деген убакыт экен. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Мына ушундай кичинекей 3-класстын балдары азыртан интернетке кызыгып, айтиге кызыкканы бул коом үчүн абдан жакшы көрүнүш. Себеби дегенде мындан ары эч качан артка кетпейбиз. Жалаң ушундай санариптүү заманга баратабыз да. Сиздерге ийгилик каалайм ишиңиздерге анда. Жумабек мырза, көптөгөн балдарга билим тарбия берип, сертификат берип, коомго кызмат кылууну уланта бериңиздер. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз Салымбек мектебинин жетекчиси, Баткен шаарында жайгашкан Салымбек мектебинин жетекчиси Жумабек мырза менен болгон маекти көрсөттүк. Бул жерде мынакей балдар окуп жатат, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Экрандагы телефон аркылуу байланыштагы сиздер балдарыңыздарды алып келсеңиздер болот ушул окуу жайга. Андан сырткары чоңдор дагы, студенттер үчүн дагы бул жерге келип кошумча билим алып, билимди өстүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мен жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр, биздин канал менен ар дайым бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.